Арбаңыздар, ардактуу асыл адамдар. Алакандай аңгемелер циклынан жазуучу жана журналист Мамат Сабыровдун Таяк чыгармасы сунушталат. Биз эртелиге отуруп, чай ичүү сөөрүнүн бир бурчунда узундугу 1,5 метр келген таяк жүлөнүп турат. Апамдын таягы. Карагайбы же жаңгакпы? Айтор иним күрөң кызыл түстүү бир дарактын бутагынан жасап берген эле. Мына эчен жыл апам кайтыш болгондон бери кыштыр жайдыр ушул жерде турат. Аны көргөн сайын апамды эстейм да жүрөгүм бир тыз этип алат. Мындан көп жыл мурда менин үйүмө жап-жаш, бою узун, кайраттуу аял келчү. Такыр жаны жай албай эле, коюң десек деле болбой, жууркан төшөк каптап, сабиз отоп, духовкага самсыларды бышырып ийчү. Келинин ээрчитип алып, базар кыдырганды жакшы көрчү. Кээде сүйлөшкөнгө тең туш издеп, кошуналардын үйүн кыдырып кетет экен. Өзүмө кемпир дос таап алдым. Өзгөндөн болот бекен же баткенденби? О дагы мага окшоп баласыныкына келиптир дечү. Бир жерлик болуп туруп, бир көчөдө жашап, бири-бириңер менен киришип чыгышпайт экенсиңер, деп калчу. Кошунабыз Вера аттуу орус кемпир менен дагы дос болуп алган. Эки аял бирөө жыгаш тосмонун бери, бирөө ары жагында туруп алып, бири-бири менен ымдап сүйлөшүшөт. Бир жолу аябай толкунданып кирип келди. Карасаң, деди, колундагы түйүнчөктү көрсөтүп. Вера тамаркасында гүлдөрүн сугарып аткан экен. Эртең домой деп, самолеттун учканын жаңсап көрсөтсөм, үйүнө кирип кеткен. Бир маалда эле мынабу пирожкини бышырып чыгыптыр. Жолдо жеп кет деген окшойт бечаранын. Жылдар өткөн сайын улгайган чарчаңкы аял келе баштады. Жолуңар бир амузак. Өлдүм талдым менен зорго келдим, дечү кол бутун жазып отуруп, бир пияла чай ичкен соң. Айныкса таш көмүрдөн өткөндөгү имерилиштер. Жүрөгүм оозума тыгылат түшөт. Балам, сени деп, сенин балдарыңды деп келем да. Анан бели бүкчөйгөн, таяк таянган кемпир келип жүрдү. Сөрүгө чыгарда таягын ушул жерге жөлөп койчу. Мурдагыдай айылчылай албай. Балам, мени узак бардыкын алып бар. Таалайдыкын апар. Равшандыкын алып бар. Гүлипа жеңең, Ырыскан эжең, Шермамат акаң, үкө. Атайын шаарга келип, биздин балдарга жолукпай кетиптир деп капа болушат да. Дебей, сөрүдө теспи тартып гана жатчу. Эң акыркы жолу жаткан абалда келди. Иним самолетко салып ийген экен. Мен аэропорттон тосуп алып, жөлөп таяп түшүрүп, үйгө машинанын арка орундугуна жаткырып алып келдим. Бир айдай ооруканада жатты. Бир аз жакшы болгон соң кайра айылга кетти. Ошол бойдон башка келбеди. Азырда кээде үйүмө кемпирлер келип калышат. Бирок жүрөгүмө эң жакын, мен үчүн эң кымбат кемпир эми келбейт. Кайненем да кайтыш болуп кеткен. Ал да жакшы аял эле, раматтылык. Шаарда жашаган тууганыбыз Төрөгелдин үйүнө барган сайын кафеде ашпозчу болуп иштеген аялы лаңман бышырып берер эле. Шу келиндин лаңманы бир башкача, деп апам тамшанып. Бул жолу да келген күндөн Гүлайдын лаңманын жегенге камданып жүрдү. Бирок алар эмнегедир чакырышкан жок. Апам 10 күндөй жүрдү. Эртеси күнү айылга кетмек. Гүлайдын лаңманын жебей кетемби? Деди күлүп. Жемен шарт таксиге отургузуп, лаңман каналардын бирине алып бара койбопмун. Фаизага канча досумду, жөн эле таанышымдын канчоосун алып барып, лаңман алып бердим. Бирок өз апамды алып баруу негедир оюма келбептир. Бул алаңгазарлыкпы, же кадимки эле мерездикпи? Билбейм. Апаңдын көзү өтүп кеткенден кийин өкүнүп, өзүңдү өзүң соттой берет экенсиң. Бирок эми өкүнүп, бармак тиштегенден не пайда? Бир жолу анда окууну бүтүп иштеп калган кезим. Үйгө барганда
Текчеде телефон турганын көрдүм. Бир пенсиямды берип, атайын койдурдум эле, деди апам кейип. Телефон болсо эле, күнүгө сени менен сүйлөшөм, күнүгө үнүңдү угуп турам деп ойлогом. Мына улайбыз деп атканда, СССР жок болуп кетти. Колхоздун уйларын жеп, койлорун жеп, короолорун бузуп тойбогондор телефон зымдарындагы кесип кетишти. Кээде бир айда бир, кээде 2 жолу апаман переговор келип калчу. Түндө түшүмө кирипсиң, тынч бекен деп акыбалыңды билейин дедим дечү. Үнүң башкача, неме ооруп атасыңбы? Дечү. Качан өзүнө тааныш үндү, күлкүн укканда гана санасы тынчый түшчү. Анын ошондогу акыбалын кийин өзүм балалуу болгондо гана түшүнүп атпаймынбы? Ата-эне айрыкча эне байкуш баланын ичинде эмне болуп атканын үнүнөн эле билип коет турбайбы? Апа, мен алып берген көйнөктү кийбепсиз го? Деп сурадым бир жолу келгенде. Балам Фрунзеден атайын сизге алып келиптир деп кийгиздим. Мени бар апамдын кудагыйы, карындашым Айперинин кайненеси. Муну укканда апама кадимкидей капа болдум. Өзүңүз эле кийип алсаңыз болмок, дордойду бир күн кыдырып, атайын сизге алдым эле. Апам күнөөлөөдөй умсунуп туруп калды. Баягы берешениңер дагы деле калбаптыр да. Апам эми жашып кетти. Уруша бербечи балам, Айперини кагып силкпей, кичине жакшыраак мамиле кылабы дейм да. Карындашың эптеп ошол жерге тынып кетсе дейм да. Көзү жалдырап, ошол карагатынын көзүн карап жүрөт да бечарам. Үйгө барарым менен үкүң айтып, шо көйнөктүн пулун салып жиберем. Менин да муунум бошоп, апамды кантип соороторумду билбей турдум. Ошондо биринчи жолу апамдын карылыкка баш кое баштаганын сездим. Жаш баладай таарынчак, жашык боло баштаганын сездим. Апамды акыркы жолу айылга узатып жатканда таягы кала бериптир. Кеттикке келгенде апам да биз да байкабай калыптырбыз. Ошол бойдон сөрүгө жөлөнүп турат. Сөрүгө келип отурарда, түшүп баратканда да шак көзүм урунат. Мурда алмага апамды эске салса, акыркы күндөрү олуттуу ойлорго батырып, өмүрдүн кыскалыгын, өлүмдүн жакындыгын эскертчү болду. Мына менин жашым деле 60-ты таяп калды. Жылдан жылга кадамым жайлап, басыгым оорлошуп барат. Бир күн мен да бүкчөйүп, таяк таянам. Анан бир күн таяк моминтип сөрүгө чүлөнүп калат да. Бир даанышман айткандай, келишти, кетишти. Келдик, кетебиз. Келишет, кетишет.